Берлинде президент Садыр Жапаров Борбор Азия Германия саммитине катышты. Иш-чарага Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц, Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери катышты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө жаңы форматтагы бул саммиттин маанилүүлүгүн белгиледи. Бул кызматташтыкты кеңейтүү жана аны стратегиялык аймактык өнөктөштүктүн деңгээлине жеткирүү үчүн маанилүү этап. Мамлекет башчысы заманбап коркунучтардын шартында Кыргызстандын бир беткей жана бекем позициясын карманаарын белгиледи. Бул бардык пикир келишпестиктер сүйлөшүү үстөлүндө жана тынчтык жолу менен гана чечилиши керек. Ошондой эле Садыр Жапаров чогулгандардын көңүлүн салттуу товар жеткирүү чынжыры үзүлгөнүнө буруп, Евробиримдиктин жана ага мүчө мамлекеттердин колдоосу менен соода-экономикалык мамилелерди диверсификациялоого мүмкүн болоруна ишеним артты. Климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирин азыртан эле бардык жерде көрүп жатабыз. Кыргызстан үчүн мындай көйгөй аймактагы суунун булагы болгон мөңгүлөрдүн эриши. Мөңгүлөрдүн жалпы аянтынын кыскарышы сөзсүз түрдө суунун деңгээлинин төмөндөшүнө алып келет жана бүтүндөй Борбор Азия үчүн терс социалдык, экономикалык жана экологиялык кесепеттерге алып келет. Ушул себептен мөңгүлөрдү сактоо маселелерин Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнүн күч аракеттерин бириктирүүнү талап кылган негизги милдеттердин бири катары кароо керек. Президент Садыр Жапаров германиялык кесиптештер үчүн бирдиктүү экономикалык мейкиндик катары Борбор Азия аймагы менен өз ара аракеттенүү инвестициялык, соода-экономикалык жагымдуулукту олуттуу жогорулатат деген ишенимин билдирди.